саламатсыздарбы? Мен өзүм жөнүндө айтып кетейин. Мен ата-энем менен турам, бир туугандарым бар, ата-энем бар. Мен негизи пробациянын клиенти болуп калгам. Негизи жаштык көзүмдө кичине жаман жакка барып, жаман кишилер менен кошулуп калып. Негизи мен бул жакка волонтерствого кантип келишти же билбей жолун таппай аткам. Как раз ошо эменин пробациянын эмесине сотрудниктерине рахмат, руководствосуна рахмат, то что айтып берип, подсказали, кандай кылып кирсем болот, эмне кылсам ошо кире алат экениmin айтып берген үчүн чоң рахмат. Мен бул жакка негизи волонтер болуп чечкенин себеби, потому что жаштар негизи иммунитетибиз жакшы деп ойлойм. Себеп дегенде жаш болгондон кийин өзүбүздүн Кыргызстанда жашап аткандан кийин өзүбүздүн элдерибизге да жардам берели. Врачтын кыйналып атканын телевизордон көрүп отургандан көрүп келип, наоборот ошолордун жанында жардам берсек, биз өзүбүз да патриотизм деген болот. Экинчиден биз дагы кийин бүгүн болбосо эртең ошол адамдар менен жакшы мамиледе болуп калабызга көзүм жетет деген ойдо. Бул негизи оору деле бүтөт. Просто кыйынчылык убакта баарыбыз жардам беришкенибиз туура деп ойлойм. Бул негизи волонтерствого ата-энем биринчисинде каршы болушкан. Мамам даже плакала, биринчисинде ыйлап эметкен, бирок все равно көнүштү. Себеп дегенде биз болбосок башкалар деле ооруйт, алар болбосо кээде биз деле ооруп калышыбыз мүмкүн. Бирок эми ошондо бири-бирибизге жардам берет деген бул негизи жакшы нерсе. Адам адамга жардам берген. Ошон үчүн ата-энем дагы, бир туугандарым да макул болушту. Жок, мен корккон жокмун. Ооруп калам тигибу деп, эми өзүм келгенден кийин коркуу сезим все равно любой адамда болот. Бирок коркконго кош көрүнөт болуп отура бергенде болбойт. Кыргызстанга эмне деп кайрылсам болот? Негизи жаштарга кайрылат элем. Биринчиден келгиле, жардам берели. Улууларга, ооруп жаткан байкелер, эжелер болот, аталар, апалар болот, ошолорго жардам беришип, ошо кыйын күндө баарыбыз жардам берсек, бутуна туруп кетсе, ошо жакшы күн да келет деп ойлойм. Баарыбызга, баарыңыздарга кааларым, ошо оорубаңыздар, кыйналбаңыздар, жакындарыңыздар болсо эртерээк айыгып кетсин.